Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Сары Жазга барып, курулуп турган ГЭСтердин ордун карап чыкты. Ал аталган жерге инвестиция тартылганы жаткан Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, учурда долбоорду ишке ашыруунун кадамдары башталып, инвестиция тартуу жолдору талкууланууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакынкы күндөрү Кытайга иш сапары менен барат. Анын алкагында Сары Жаз суусуна курулуп турган ГЭСтер боюнча Кытайлык инвесторлор менен сүйлөшүү жүргүзөт. Санарип өнүктүрүү министрлиги Санарип кодексинин долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Долбоордо Кыргызстандагы санарип башкаруу жана бул тармакка тиешелүү ченемдик укуктук актылар жаңыланууга муктаж экени, жаңы чакырыктарды тескегенге тиешелүү ченемдер кабыл алынышы керектиги жазылган. Анда электрондук кат жүгүртүү, маалыматты коргоо, маалыматтык технологияларды, жасалма интеллектти колдонуу боюнча да мыйзамдар жок экени айтылган. Санарип кодексинин кабыл алынышы менен бул тармакты тейлөөнүн жалпы стандарты пайда болору жазылат. Саут өнүктүрүү фонду Кыргызстанда турак жай курууга $100 миллион бөлдү. Ал каражат Бишкек шаарындагы мурдагы номер 47 түзөтүү абагынын ордуна курулуп жаткан комплекстин курулушунун экинчи этабына жумшалат. Андагы батирлер кийинки сатып алуу менен ижарага алуу механизми боюнча берилет. Бул үчүн баштапкы төлөм талап кылынбайт. Адам 25 жыл батирдин ижарасын төлөйт, ал эми сумма толук төлөгөндө турак жай анын менчигине өтөт. Мында ипотека бюджеттик уюмдардын кызматкерлерине жылына 4% үстөк менен берилет. Кыргызстандыктарга Казакстанда каттоосуз 90 күнгө чейин жүрүүгө уруксат берүү каралууда. Өлкө премьер-министринин тийиштүү токтомунун долбоору жарыяланды. Учурда Кыргызстандын жарандары Казакстанда каттоосуз 30 күнгө чейин жүрө алат. Жаңы документ күчүнө кирсе, мөөнөт 90 күнгө чейин узармакчы. Токтом долбоорунун негиздемесинде мындай өзгөртүүлөр Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамилени бекемдөөгө жана Кыргызстандын жарандарынын коңшу өлкөдө жүрүүсү үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө өбөлгө болору жазылган. Бүгүн Төп районунун Кең Суу жана Байзак айылдарында селдин кесепеттерин жоюуга 130 куткаруучу тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, ал эми жарандык коргонуу кызматтарынан 29 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 12 адам, жалпы 170тен ашуун адам иш алып барууда. Техникалык жумуштарды аткарууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 12, жарандык коргонуу кызматтарынан 8 техника тартылып, учурда тазалоо иштери жүрүүдө. Дем алыш күндөрү жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы күчөтүлгөн тартипке өтүп, жолдорго кошумча посттор коюлат. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлады. Маалыматта дал ушул күндөрү Ысык-Көлдөн Бишкекке кайткан транспорттун агымы көбөйөрү белгиленген. Мындан улам Ысык-Көл менен Чүй облустарынын жана борбордук аппараттын жол инспекторлору Ысык-Көл Бишкек багыты боюнча автоунаа кыймылына тыкыр көз салмакчы. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочулардын тыгында калбоо үчүн сапарын алдын ала пландоону өтүнгөн. Ысык-Көл облусуна караштуу Чолпон Ата шаарында баткен өрүгүн саткан жай ачылат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Дүкөндүн текчелерине экологиялык жактан таза, кургатылган өрүк жана өрүктөн жасалган натуралдуу азыктар коюлат. Алдыда туристтер үчүн аталган жайда баткен өрүгүн сатып алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев жыл сайын туристтик сезон учурунда Ысык-Көлдө баткен өрүгү сатылган жайды иштетүүнү салтка айлантуу боюнча тийиштүү кызматкерлерге тапшырма берди. 13 августтан 20 августка чейин Ысык-Көлдө көк бөрү боюнча клубтар аралык дүйнө биринчилиги өтөт. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Көк бөрү федерациясынын президенти Талас Бегалиев билдирди. Анын айтымында спорттук иш-чара 3 форматта өтүп, ага 8 мамлекеттен 12 клубтар катышат. Биринчи форматта Кыргызстан менен Казакстандын жогорку лигасында ойногон 4төн 8 клубу катышат. Анда Кыргызстандан Сары Өзөн, Достук, Ынтымак, Мурас клубтары атсалышат. Бул турнирдин максаты кыргыз-казак достугун чыңдоо болуп саналат, деди ал. Белгилегенде, экинчи форматта Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Венгрия, Монголия, Россия жана АКШдан жалпы 12 клуб ойнойт.